Саламатсыңарбы? Жалпы Кыргыз Ата тургундары бүгүн бизде бир жакшы иш-чара болуп атат. Өткөндө мына жерде көмүр саткандарга кайрылдык эле. Бизге жардам бергиле. Мына жерде бизде деген 470ге жакын аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Мүмкүнчүлүгү жок. Ошолорго бир көмүрдөн таратып берели десек, макулдешип, чогултуп беришкен. Анан ошого жараша мына бүгүн Боркодон келдиңер, экөөңөр. Боркодон аты жөнүңөр? Исаева Самарага, Калбаев Эшалы мына берип атабыз. Эмелердикин чакырганбыз. Алар кечигип атышат. Аларды күтпөй, буларды күттүрбөй азыр мына көмүрлөрдөн берип атабыз. Колдон келишинче алып колдонуп тургула. Эмдиги жылы буюрса мындан да көп жардам бергенге аракет кылабыз. Андан башка мен азыр Айыл чарба министрлигине кайрылгам. Бизге бир трактор бергиле деп. Эгерде трактор берип калса, ошо 470 үй бүлөнүн корооңорду, үлүш жериңерди айыл өкмөттөн айдаттырабыз. Солярканы айыл өкмөт куюп берет. Может даже эме дагы үрөөн дагы беребиз дагы. Ошону айдатып, түшүмүн силер аласыңардай кылабыз. А так пока мына көмүрдү аз болсо да көп көрүп алып тургула. Буюрса. Анан жалпы силер бүгүн Боркодон келсеңер, эртең мына көтөрмөнүкүлөрдү беребиз. Кыргыз Атаныкын беребиз. Акбулактыкын баарына беребиз. Ошондой силерге эле эмес, баарына бүт биздин Кыргыз Ата тургундарына таратып атабыз колубуздан келишинче. Ошондой. Машинеңер барбы? Машинам жок эле. Болуп. Мына жүктөп атабыз. Эми мурун буга чейин Кыргыз Атанын тарыхында мындай болбоптур. Биринчи жолу ушундай кылып атабыз. Мына буну баштадык. Мен кетип калсам да ушул традиция улана берсин. Бекер көмүр таратыла берсин да. Менин кааларым.